Мындан 2 ай мурда камакка алынгандардын ден соолугу начарлай баштады. Бүгүн медициналык текшерүүгө Орозай Нарматова алып келинди. Ага чейин Перизат Сурановдун ден соолугун текшерген врачтар коркунучтуу эч нерсе тапкан эмес. Соттордон кийин эми врачтар дагы бийликтин ырынырдай баштады. Жума күнү Нарматова СИЗОдун эс учун жоготкон. Ага чейин ошондой эле абалга Суранова дагы кабылган. Бирок медиктер аларды ооруканага жаткырууга эч кандай негиз жок дейт. Ачкачылыкты алар мындан 1 апта мурда баштаган жана андан кийин кармалган 30га жакын адамдын жарымынан көбү ошол акцияга кошулган. Алар бир нерсе болуп кетсе жоопкерчилик президент, МВД менен УКМКнын башчылары жана баш прокурордо дейт. Бийликти басып алууга камданган деген күнөө боюнча бийлик аларга орчундуу күнөө же далил кое элек. Тергөөчүлөр, прокурорлор, соттор, бийликтин ар бир тепкичинде отургандар жана эми врачтар дагы, врачтардын дагы бийлик эмне кылса дагы баары туура, бийликти сындагандар болсо эл душманы деген кербези.